Биздин балдарыбыздын, кыздарыбыздын жашай турган жери жок. Аларга 10 жылга бекер беребиз. Атасы дагы, энеси дагы Кыргызстан. Бир тууганы мен, бир тууганы сиздерсиңер. Комнатасынын ичиндеги бүт төшөк журкандарын полностью даярдап алып келип көчүрүп киргизип коебуз. Макулбу? Ал чыккандан кийин мен берем, силер карап коелу, макулбу? Экинчи этаждан баштайлыбы? Мына bir bölmesi, kira eşik, mo'jeri tuvalet, vanna, mo'jeri kuxnya, 30 kvadrat, 25 kvadrat spalnya. Men o'ylayapman, жетет pokacha. Bundan aşıkça. Жаш семьяга жетет да? Жаш семьяга жетет. Беш кылар окшош. Bizde iki kvartira var, по-моему, Mehmet'den. İki oken? Бирөө. Ildırcağında da biri var. Үйдүндө эмес. O ildırcağında kakloşun aslında biri var. Koşovuzda bulardı içeri. 19. Koşovuz. Эки дегиз сөзөш окшош. Biz bu aşanda iki bölümlüden 13. Çocuk iki bölümlüden biz iki kvartira gerek ha? Экиси да надо эмеспи? Женский мужской тоже. Yok abi üstünde Hazır bunu nimet tosoz. Ya. Немелер мына казыктарды алып көрсөтүп бергенбиз. Казыктарды алып көрсөтүп бергенбиz. Кызыл. Kete kızıldan ha? Кызылдан. Barata жасайбыз, сүйлөшкөндөрдүн барата жасайбыз дагы. Ошонун ичинде игральный парк, ошону Артынан өтөт. артынан өтөт. Артынан өтөт. Артынан өтөт. Артынан өтөт. Мына эмеге келет. Дөрмү кароолканасы. Мына Семейден кошактысы. Азыр турган зданиябыз мына Кароолканы, мына азыркы кароолканын арты менен өтүп. Аны отлично. Биздин жерден түшүп мына. Всё. Это эми говорят, кызыл сызык бар. Кызыл. Всё отлично. Астана эшигине көчүрдү. Вот это эмилер ремонттон кийин тазалайбыз. Ремонттон кийин полностью тазалап алабыз. Очоккана. Ошол канатын коебуз анан жакшылык, жамандыкта кой союп үлөп көргөндөрүнчү. Бул жер өзү биздин мэриянын жери, жана Семей гайынын жери. Бул жер жеке сага караштуу да, жанагы знактарды, жол знактарды жасай турган ишкана болчу. Семей гай. Ошол жерди ажыратып алып, былтыр где-то бир июль айларында баштаганбыз. Өзү бул жерди жанагы сел саяктар үчүн жанагы туруктуу жашай турган жери жок. Сел саяктарга баш пайнек курсак деп курганбыз да. Анан ал биздин сел саяк жарандарыбызга тетиги Атабаева көчөдөгү мурдагы неврологический диспансер бар экен, эски. Абдан эскилге жеткен. Ошол жерге ремонттуп аларды ошол жака киргиздик да. Анан бул жерде жана айтып кеттим, 2006 жылдан 2025 жылга чейин Ош шаарыбызда үй бүлөлүк балдар үйлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнүн саны 20га жетиптир. 20га жетиптир. Ал 20 жарандын 15-и Ош шаарында, бирөөсү Бишкекте, 4-өө Россияда. Ошол 15 жарандын мындай туруктуу жашай турган жери жок да. Жана кыргызча айтканда, детдомдо тарбияланып чыккандан кийин алардын бара турган, жашай турган жери жок. Бир тууганы жок. Алардын ал биздин жарандарыбыздын бир тууганы, урматтуу жетекчилер, биз. Мен, Нурлан Акимжан, сиз, то есть ошол биздин тарбияланып чыккан балдардын баарын бир туугандары силер менен биз. Мамлекет. Кыргызстан атасы дагы, энеси да мамлекет.
Ошон үчүн ушул жерде 26 bir bölmөлүү, 28 2 bölmөлүү квартира бар. Ошолордун баарын ушул жерге киргизебиз. 15-ин тең. Сиз айтып кеттиңиз, экөөсү 2 балалуу депчи. Ошол 2 балалуу биздин жарандарга 2 bölmөлүү батирин беребиз. Калганына толук 1 bölmөлүү батирлерди берели. Булардын жашоо шарты мондай болот. Буларга 10 жылга бекер беребиз. 10 жыл жашашат. Анан да Кудайдын айтканы болор. Бул квартира бүткөндөн кийин толук бойдон ичин под ключ бүтүрөбүз. Ичине кир жугуч машина, холодильник, микроволновка, кухонный гарнитур, шкаф, паласы менен, ичинде төшөк журкандары менен толук бойдон алып кирип киргизебиз. Биз үчүн белек болсун. Ошол эме бизде жашаган ошо жарандар бир 15и баардыгы үй бүлөсү жок. Турмушка чыккан эмес, үйлөнгөн эмес. Алар арасында инвалидтери бар, жашай турган туруктуу жери жок. Ошо үйлөнбөй, турмушка чыкпай жүрүшөт. Кудайым буюрса ушул жерди бүтүрүп берип койсок, турмушка чыгышат, үйлөнүшөт, өздөрүнүн турмуш окатын, жашоосун улантып кетет. Могу жерге благоустройствосун карап, балдар ойночу аянтчасын карап, тетиякта асфальт ап, сонун кылып коздоп бүтүрөбүз. Бул жерди буйруса 1 мартка аракет кылабыз. 1 мартка. Эгер аба ырайы ушинтип күн жаабай турса, эгер эметип калса, буйруса 25 марттарга толук бойдон бүтүрүп ушул жерге алып киребиз. Макулбу? 25 мартта толук ушул жерге көчүрүп алып келип киргизебиз. Андан сырткары урматтуу жетекчилер, ушул биздин балдарыбыз, кыздарыбыз турмушка чыгып той болуп калчудай болсо, ошо балдарыбыз үйлөнүп той болуп калчудай болсо, ошо биринчи кызыбыздын дагы биринчи уулубуздун дагы тоюн толук бойдон биз мэрия өзүбүз көзөмөлдө өткөрүп беребиз. Биз атасыбыз ошолор балдарыбыздын, биз энесибиз ошо балдарыбыздын биз жанагы бир тууганыбыз. Ошон үчүн ошо балдарды көбүрөөк көңүл бурсак деген ой келди бизгечи. Бул мен эле жалгыз жеке чечимим эмес, бул мен орун басарларым менен мэрияда иштеген биздин аппарат менен чогуу сүйлөшүп ушундай чечимге келдик. Ошону мен силерге бир тааныштырып айтып коеюн дедим. Азыр тиги балдар келишти, баардык керектүү нерселерин баарын жазгыла, эртең курулуш материалдарын полностью алып келели. Эшик терезелерин Жомарт сен коесуң, ремонтун Шавкат сен, Мирлан сен баштайсың, биринчи ичинен монтажын баштагыла, ичин толук шыбап, бүтүрүп, телерин салып, стяжкасын кылып, полный ламинат төшөйбүз, коридорго кафель төшөйбүз. Сырттарын болсо базальт менен утепление кылып, сонун сыртын либо керамогранит кылабыз, либо жидкий травертин. Могу сокольный частын болсо, анын кылып жанагындай богатый кылып шарды төшөп атпайлыкпы, таштардан, гранит таштардан, ошо гранит таштардан ката кылып коздоп эметебиз. Макулбу? Бизге ыраазы болуш керек. Анан жанагындай эптемей сетпемей кылып койсок анда туура эмес болуп калат. Могу сырткы фасадтарын аябай коздош керек. Аябай коздоп, сонун кылып, эч терезелерин калып, этик эмелерин коюп, макулбу, карниздерин коюп, биякта таштарын коюп, могу жерге веранда кылып, могу жерге брусчаткаларын төшөп, тетияка площадка, детский площадка кылып, бул жака стоянка кылып, абдан коздошубуз керек. Абдан коздоп, сонун элитный кылышыбыз керек, элитный. Элита болуш керек да. Келген ошо биздин балдар, кыздарыбыз кубанып жашаш керек. Рахмат, мамлекетибизге рахмат, президентибизге рахмат. Мамлекетибиз бар, элибиз бар, жерибиз бар, бир туугандарыбыз бар экен. Биз мына көчөдө калган жокпуз дегенде мамиле болуш керек да аларгачы. Азыр алар иной раз тарнат да, иной раз тарнат. Мына биз 18ге чыктык, балдар үйүнөн чыкты, эми каяка барабыз дейт да. Каяка барабыз?
ошолордун суроосуна мынакей жооп дейбиз да. Мына мояка келесиң. Сен мамлекетиң бар, элиң бар, жериң бар, бир тууганың бар, президентиң бар. Мынакей урматтуу президентибиз мына сага мондай жай салып берди. Мамлекетибиз мына сага үй салып берди. Кел жаша деп туруп мына киргизип коюш керек да. Ошондон алардын духу көтөрүлөт, настроениясы көтөрүлөт. Айтат, о бизде керек экенбиз биз мамлекетке. Биз мамлекеттин жараны экенбиз. Элим бар экен, жерим бар экен, бир тууганым бар экен деп туруп кубанычта келип жашашат. Ошо маселени биз катуура карашыбыз керек. Ошону катуура карап, ушул биздин бизде неме бар, жакшы макал бар го, жетимдин бешенесин сыласаң, бейишке чыгасың дейт да. Ошол биздин как раз балдарыбыздын бешенесин сылап койсок, мына Кудай кааласа бейишке чыгат балдар. Ишибиз да жүрүшөт. Эми машина берип атабыз, билектерди кылып атабыз, аркы көйдө төмөн кылып атабыз. Ушул балдарды бизден эстен чыгып калып кетет да. Бул балдарды эстеп, бул Нурлан Атилжанович менен Абдел Шашанович менен, Жеке менен, башка жетекчилер менен, төрага менен кеңештикте ошо туура болот экен ошол деп ошо токтолдук. Алардан жайлайбыз, бир 10 жылга бекер эчтеме төлөбөйт. Эчтеме төлөбөйт. Бардыгын светин, суусун, бүт бардыгын мэрия төлөй турган кылып коебуз. Бир алар бир кубанып жашасын, макулбу? Ошондой кылайлык. Все, давайте. Силер калгыла, санагыла, эметкиле, эртең менен ишти башташыбыз керек. Прям срочно. Хорошо?